Күнгө дүйшөмбү эфирде күндемей маалыматтык программасы. Студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы. Алгач бул күндөн кыскача анонс. Борбор калаада Аламстрой компаниясы курулуш лицензиясы токтотулгандыгына карабай, бүт элик үйгө үлүшчүлөрдү киргизгендиги үчүн экинчи эскертүү алды. Нарын облусунун Жумгал районунда 1,14 гектар жер өкмөткө кайтарылып, ага мамлекеттик ипотека программасы аркылуу турак жай куруу пландалууда. Бүгүн 26 майда Кыргызстандын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо кагылды. Республика боюнча 11 классы 80.348 бүтүрүүчү аяктады. Созак районундагы номер 4 Шамшиев атындагы мектепте акыркы коңгуроо салтанаты өткөрүлдү. Быйыл бул мектептен 61 окуучу 11 класс аяктап, 2005 жылкы бүтүрүүчүлөр 20 жылдык жолугушууга катышты. Курманбек стадионунда Мурас Юнайтед жана Дордой командасы бет келип, оюн тең чыгуу менен аяктады. Беттеш Кыргыз премьер лигасынын 11 турунун алкагында орун алды. Агартуу министри Жет өгүздөгү мектептерде өткөн акыркы коңгуроо иш-чарасына катышты. Доғдур Көлкендербаева бүгүн 26 майда Ысык-Көл облусунун Жет өгүз районуна караштуу Кечи Жаргалчак айылындагы Мурзабеков атындагы жана Мендебаев атындагы мектепте, ошондой эле аталган райондон Оргочор айылындагы Тынаев атындагы мектепте өткөн акыркы коңгуроо салтанатына катышып, мугалимдерди, окуучуларды жана алардын ата-энелерин 2024-2025 окуу жылынын аякташы менен жылуу маанайда куттуктап, изге каалоо тилектерин айтты. Кендербаева жаш муундарды окутуп, тарбиялоо ишине кошкон салымдары үчүн бир катар педагогдорго министрликтен ведомстволук сыйлыктарын тапшырып, ийгилик каалады. Бүгүн 26 май күнү Ош шаарындагы бардык мектептерде акыркы коңгуроо аземи болуп өттү. Ош мэриясынан билдиришкендей, мамлекеттеги билим берүү мекемелеринде өткөн майрамдык иш-чараларга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бардык өкүлдөрү катышты. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев майрамдык иш-чаранын алкагында 52-чи Кыргыз-Түрк достугу атындагы лицей мектебинде болуп, жалпы бүтүрүүчүлөрдү мектепти аяктап жатканы менен куттуктады. Иш-чаранын жүрүшүндө билим берүү тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн өзгөчөлөнгөн мугалим Ош шаарынын мэриясынын ардак грамоталары менен сыйланышты. Ош шаарында бүгүнкү күндө жалпысынан 70 мамлекеттик жана 52 жеке менчик мектеп бар. Быйыл мектептерде 10.467 бүтүрүүчү бүтүрсө, анын 2.375 11 классты, 8.092 9 классты бүтүргөндөр. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы бардык мектептеринде да акыркы коңгуроо кагылды. Жалал Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 мектептен бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроо салтанатына катышты. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы Орозбек Турдубеков номер 14 Сатыбалды Давлетов атындагы мектептен бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроо салтанатына барды. Шаар жетекчилери бүтүрүүчүлөргө ийгиликтерди каалап, алардын өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зор салым кошкон кесипкөй адистерден тилектеш экендигин билдиришти. Белгилей кетсек, быйыл Жалал Абад шаарында 1525 окуучу 11 классты, 3715 окуучу 9 классты аяктап жатат. Жалпы Жалал Абад областында 485 жалпы билим берүү мектепте акыркы коңгуроо кагылып, 10316 окуучу 11 классты, 24600 окуучу 9 классты аяктады. Бүгүнкү күн бүтүрүүчүлөр үчүн өзгөчө көз ирмемдер менен эсте калчу күндөрдүн бири десем болот. Анткени 11 жыл бою таалим тарбия алган билим уяңар менен коштошуп, келечекке карай жаңы кадам таштап жатасыздар. Алдыда баарыңар орто жана жогорку окуу жайларды тапшырып, мекенибизге, элибизге кызмат кылган кесипкөй адистерден болушуңарга мен тилектешмин. Учурдан пайдаланып, сиздерге татыктуу таалим тарбия берген, ушул даражага жеткирген ата-энеңерге, мугалимдерге терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү өлкөдө болуп жаткан акыркы коңгуроо күнү менен бардык бүтүрүүчүлөрдү жана мектеп босогосун аттап аткан бардык окуучуларды чын жүрөктөн куттуктаймын. Келечекте кесип тандоо алдыда көп ар кандай сыноолор турат. Мен ошол сыноолордон жеңил өтүп кетишин каалайм.
Созак районундагы номер 4 Шамшиев атындагы орто мектебинде акыркы коңгуроо салтанаты өтүп, бүтүрүүчүлөр үчүн унутулгус күн болуп калды. Иш-чарага район акими, мектеп жамааты жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул күнү 2005 жылкы бүтүрүүчүлөр 20 жылдык жолугушууга чогулуп, алардын арасында регион телеканалынын башкы директору Өткүрбек Рахманов да катышты. Быйыл аталган мектептен 150 окуучу 9-классты, 61 окуучу 11-классты аяктап жатат. Толугураак Айбек Исабеков сөз кылат. Окуу бүтсө учурушат окуучуну алыскы сапарына. Бүгүн 26 майда өлкө мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты өтүп, бул маанилүү күн Сузак районуна караштуу Атабеков айыл өкмөтүндөгү номер 4 Шамшиев атындагы мектепте да белгиленди. Салтанатка Сузак районунун акими, мектеп жамааты жана жергиликтүү тургундар катышып, бүтүрүүчүлөргө куттуктоолорун жолдошту. Буюрса акыркы ошол ОРТнын жыйынтыгында күтөбүз. Шамшиев мектебинде да былтыр жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн, айыл өкмөт тарабынан каражаттары бөлүнүп берилди. Буюрса дагы ушул жылы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтсө, ушул мектеп менен дагы иштейбиз, жардам беребиз бул жерге. Бул күн ар бир бүтүрүүчү үчүн балалык менен коштошуп, чоң жашоого кадам таштоонун символу катары маанилүү. Бүтүрүүчүлөр сүйүктүү мугалимдери, классташтары менен коштошуп, жогорку билим алууга алгачкы кадам таштаган 61 окуучунун түбөлүк эсинде кала турган күн. 11 жыл окудук, кантсе да ушул маалга чейин келдик. Жана ушул күндөр башка кайталанбасын ойлосом, абдан башкача сезимдер болот экен. Өтө абдан сагынам мектебим, сүйүктүү мектебим, мугалимдерим, баарысы мени дайыма колдоп, баарыбызды колдоп, кубаттап келишкен. Баарына терең ыраазычылык билдирем. Мен эл аралык мамилелер кесибин тандаган турамын. Кудай кааласа, жыйынтыктоочу экзамендерибиз бүтсө, экзамен тапшырганды барабыз. Окуучулук күндөрүн өтүп кеткен 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдү чакырып алабыз. Мындан тышкары атылган мектепти 2005 жылы аяктаган бүтүрүүчүлөр да 20 жылдык жолугушуу үчүн чакырылып, алардын арасында регион телеканалынын башкы директору Өткүрбек Рахманов да классташтары менен чогуу майрамга күбө болушту. Эл аралык деңгээлге чыгып, спорт жаатында, билим жаатында ушундай ийгиликтерди жаратып аткан биздин балдарыбыз, кыздарыбыз бар экендиги бул жалпы биздин айылыбыз үчүн, мектебибиз үчүн эле эмес, жалпы Кыргызстаныбыз үчүн чоң бир сыймык деп эсептейм. Эми биз бул жерге мектепти эле көргөн эмес, эми силерден бир 20 жыл алдыныраак бүтүп кеткен адам катары бир-эки ооз өзүбүздүн кеп кеңешибизди айтып койсок дагы туура болсо керек. Урматтуу окуучулар, айрыкча мына мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр, силер бүгүн мына жашооңордун бир чоң алтын бир доорун эшигин жаап, экинчи бир башка бир доордун эшигин ачып атасыңар. Мындан аркы мектепте жакшы окуш керек эле десек, уже кеч калдык. Эми мындан ары университетте жакшы окуушуңар керек. Өзүңөр көңүлүңөр сүйгөн, өзүңөр шыгыңар, жөндөмүңөргө жараша кесибиңерди тандап, билим алып, мамлекетибизге кызмат кылгыла. 20 жыл болгон окуучулар да келип катышып турат. Мен өзгөчө толкундан сүйүнүп турам, себеби ошол 20 жыл болгон 87 жылкы окуучуларды мен бүтүргөн болчумун. Алардын арасында азыр Өткүрбек Рахманов, өзүңөр билесиңер, регионду жетектеген, Сузактык райондук больницада көз өздөрүнүн орду бар, Замирбек Исманов деген, Даатбек Акбүйүков деген балдарым эл үчүн иштеп жүрүшөт. Ушундай окуучуларды бүтүргөнүмө аябай сыймыктанамын. Булар өзгөчө бүткөн өзү. Бала кезинен эле билинет эле алардын зээндүүлүгү, турмушта жакшы адамдар болушуну. Бүгүнкү күндө номер 4 Шамшиев атындагы мектепте 1760 окуучу билим алууда. 2024-2025 окуу жылынын жыйынтыгы менен 150 окуучу 9-классты, ал эми 61 окуучу 11-классты аяктоодо. Билим берүү мекемеси райондогу алдыңкы мектептердин катарында саналат жана окуу тарбия багытында бир катар ийгиликтерге жетишүүдө. 61 окуучубуз 11-классты бүтүрүп жатат. Алардын ичинен 11-класстан 2 кызыбыз алтын сертификат, кызыл аттестатка сунушталды. Жана 9-класстарыбыздан 9 окуучубуз өзгөчө көбөлүккө сунушталды. Ийгиликтерибиз бир топ, ОРТлерден 2 жыл мудам 200 балдан ашырып келатабыз. Быйыл алдыбызга максат алтын сертификат алуу деген максатыбыз бар.
2024-2025 окуу жылында Сузак району боюнча жалпы 1814 окуучу 11-класты аяктап жатат. Ал эми республика боюнча 11-класты 80348 бүтүрүүчү аяктады. Агартуу министрлиги тарабынан билим берүү уюмдарынын жетекчилерине салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө, ар кандай каражаттарды чогултууга, ошондой эле бүтүрүүчүлөргө жана алардын ата-энелерине башка иш-чараларды уюштурууга тыюу салынган. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион. Бүгін 26 майда коомдук тартипти сактоо жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында билим берүү жана ички иштер министрлиги биргеликте күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы айтылды. Дегени менен жыл сайын окуучулардын катышуусунда кооптуу кырдаал орун алып, жаракат алган же соңу өкүнүчтүү абал менен аяктаган окуялар жок эмес. Мындан улам коопсуздук кызматынын жана агартуу министрлигинин жоопкерчилиги күчтөп белгиленет. Ал арада мындан 2 күн мурун Чүй облусундагы Кожомкул айылында 50дөй окуучулардын катышуусунда ири мушташ орун алган. Алардын арасында 3 окуучу ооруканага кайрылганы да кабарланды. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Бул окуя коопсуздук чараларын күчөтүүнүн зарылдыгын көрсөтөт. Мындан 2 күн мурун Чүй облусундагы Кожомкул айылында 50дөй окуучунун катышуусунда ири мушташ орун алганын облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Өспүрүмдөр мушташып жаткандыгы тууралуу кабар түшүп, тартип сакчылар жерине барганда эч ким болгон эмес, бирок күбөлөр маалыматты тастыкташкан. Милициянын маалыматында Новопавловка менен Кожомкул айылынын 8-9 класстардын окуучулары мушташкан. Масалык мушташка 2 окуучунун чыры себеп болгону айтылды. 3 окуучу жабыркап дарыгерлерге кайрылган. Ата-энелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, текшерүү жана териштирүү иштери уланып жатканын билим берүү министрлигинен маалымдашты. Ошол мектеп окуучуларынын жана ата-энелердин катышуусунда атайын жыйындарды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Анан жаш жетектери менен иш алып барган инспекторлор дагы бул иш-чарага тартылган. Анан мындай окуялардын кайталанбашына жол бербөө максатында ошол көзөмөл иштерин күчөтүү боюнча тапшырмалар берилген. Ошол окуя болгон эле күнү ошол мушташка катышты делген балдардын үчөөсү Сокулук райондук билим берүү Сокулук райондук ооруканасына кайрылган экен. Бирок дарыгерлер тарабынан текшерилип, абалы дурусураак болгондугуна байланыштуу үйлөрүнө жиберилген экен. Бүгүн 26 май өлкөдө акыркы коңгуроо күнү белгиленип жатат. Ал эми жогорудагы окуя бул күндөрү коопсуздук чараларын күчөтүүнүн зарылдыгын көрсөтөт. Буга байланыштуу республиканын бардык аймактарында коомдук коопсуздукту сактоо, ар кандай кырсыктардын алдын алуу максатында билим берүү жана ички иштер министрлиги биргелешип күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы кабарланды. Акыркы коңгуроо иш-чарасы республиканын бардык жалпы билим берүү уюмдарында бүгүн 26 майда саат 9-да башталды. Мектептин аймагында өткөрүлдү. Анан бул иш-чараны өткөрүүгө байланыштуу жоопкерчилик мектептин жетекчилигинин администрациясына жүктөлгөн. Бул иш-чараны ошо мектептин аймагынан тышкары өткөрбөөгө тыюу салынган. Анан балдардын өмүрүнө коопсуздугуна байланышкан чараларды камсыздоо дагы милдети да эскертилген. Андан тышкары ата-энелер менен да биргеликте түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын чогулуштар өткөрүлгөн. Акимова, Имабеков, Акороду Бишкек, улица Акунбаева, Акпарат Качымов Айтматова, улица Алыкулова. Акыркы коңгуроо иш-чарасын тейлеп атабыз. Негизги максатыбыз бүгүнкү күнү коомдук тартип жана жол кырсыктарына, айрыкча мектеп окуучулары менен каттоосуну жол бербөө жана болтурбоо. Акыркы коңгуроо күнүнө байланыштуу республика боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү рульда аталышында рейд жүрүүдө. Бул тууралуу республикалык кайгуул кызматы маалымдады. Анда жол коопсуздугу каралып, кырсыктарды алдын алып, болтурбоо максатталган. Кызмат органдарга кадам. Да. 24-нөн 1-июнга чейин рульда аталышында рейд иш-чарасы өтө берет. Бирок биз бүгүнкү күнү ошол усиленный вариантта да особый режимде ошол биздин окуучуларыбыздын бүткөнүнө байланыштуу ошол жол кырсыктарын болтурбоо жана ошол окуучуларыбыздын айдоочулук күбөлүгү жок автоунаага отургусун болтурбоо максатында жумушту
күчөтүлгөн тартипте азыр алып барып жатабыз. Бирок коопсуздук маселесин күчөттүк деп айтылганы менен жыл сайын акыркы коңгуроо же башка учурларда окуучулардын катышуусундагы ар түрдүү кырсыктар, массалык баш алмандыктар орун алып келүүдө. Айрым учурларда оор жаракат алган же соңу кейиштүү кырдаалдар менен аяктаган учурлар да жок эмес. Эки адам мушташып атса, согушуп атса, тиги милиционер болуш коюн десе, молдоки айтат да, токтотуп кой, болушпай тур, азыр бирөөнү бирөө өлтүрөт. Анан өлгөнүн мен алып кетип жаназасын окуйм, өлтүргөндө сени алып барып камап, сага экөөбүзгө тең жумуш болот депчи. Бул анекдот болгону менен азыр ошо сыяктуу эле болуп атат да, алдын алуу начар болуп атат да. Качан биз кылмыштын эле ошол болгондон кийин эле деп биздин жумуш ушундай деп ойлоп калып атабы, кайгыл кызматы дейбизби же ички иштер жана идееңге деле акчаны бөлүп берип атат, ар бир мектепке бирден идеен берип атат, психологун берип атат, баарын кылып атат, мамлекет баарын эле жасап атат да, эмнеге бирок ушул тыйылбай атат. Ошолор мисалы үчүн алдын албай ошо кылмыш болгондон кийин эле кээ бирөө ушундай түшүнүктө болот болуш керек. Биз ошо кылмыш болгондон кийин эле ошону кармашыбыз керек дегендейчи. Ошонун алдын алуу иштерин жакшыртышыбыз керек. Айта кетсек, быйыл 26 майда өтө турган бул иш-чара учурунда Ички иштер министрлиги тарабынан 4000ден ашуун милиция кызматкери коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөй тургандыгы кабарланган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Баткен шаарында айдоочулук куәлиги жок окуучулар автоунаа башкарып кармалгандан кийин унаалары айып короого токтотулду. Бул тууралуу Баткен областындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык, соңку коңгуроо иш-чарасынын алкагында айрым окуучулар атайын өн жарык сигналдарын коюп, мектепке мыйзамсыз унаа айдап келген. Алар кармалып, тиешелүү протоколдор түзүлдү. Милиция бул көрүнүшкө каршы алдын алуу иштерин күчөтүп, жашы жете электерге унаа башкарууга тыюу салынаарын жана мыйзам бузгандарга чара көрүлөөрүн эскертти. Эми башка жаңылыктардан. Бишкекте биринчи топтогу майып кызды зордуктоого шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Милицияга 21 жаштагы жабырлануучунун апасы арыз жазган. Анда айтылгандай 21 май түнү жаңы конуштардын биринде кызды чала тааныш унаага алдап отургузуп зордуктаган. Иш козголуп, шектүү катары 21 жаштагы бала кармалып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Камчы Асанбектен жоюлган уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Мурда Каракол шаарынын смотрящий, Ысык Көл облусунун положениясы болуп иштеп келген Жеша кайманааты бар Камчы Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. Мындан тышкары Камчы Асанбекти жеке кайтарууда турган жараны жогоруда аталган уюшкан кылмыштуу топтун мыйзамсыз ишине катышкан деген шек менен кармалды. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча эки өтөн Караколдун убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Чоң Сарой айыл өкмөтүнүн башчысынын мурдагы орун басары кармалды. УКМКнын алдамчылык фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Чоң Сарой айыл өкмөтүнүн башчысынын мурдагы орун басары жана анын жакын тууганын колго түшүрдү. Атайын кызмат аталган шектүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен байланышын пайдаланышып, уюшкан топтун курамында Ысык Көл районунун курорттук рекреациялык зонасындагы жер участоктарын жеке менчикке берүү жөнүндө токтомдорду жана башка документтерди жасалмалап жүргөндүгүн аныктаган. Андан соң аларды өздөрүнө тиешелүү адамдардын атына каттатып, үчүнчү жактарга саткан. Учурда алдамчылык жана расмий документтерди жасалмалоо фактылары боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар улантылууда. Нарын облусунун Жумгал районунда 1,14 гектар жер өкмөткө кайтарылып, ага мамлекеттик ипотека программасы аркылуу турак жай куруу пландалууда. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Бул жер тилке Жумгал Айыл Техсервис ЖЧКсына таандык болгон. Жергиликтүү жетекчилер аны 2000 жылдардын башында мыйзамсыз менчиктештирилгени аныктаган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 1,14 гектар жер мамлекетке кайтарылып, Чаек айыл аймагынын балансына өткөрүлдү. Азыркы тапта жергиликтүү бийлик бул тилкеге мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу көп батирлүү үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат деп айтылат маалыматта.
Бишкекте курулуштагы эмгек коопсуздугу талаптарынын бузулушу боюнча 6 курулуш компаниясында мыйзам бузуулар аныкталды. Андан сырткары курулуш лицензиясы токтотулгандыгына карабай, курулуш монтаждоо иштерин улантып, курулушу бүтө элек турак үйлөргө үлүшчүлөрдү киргизип, өз билемдик менен колдонууга жол бергендиги жана коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан Алам Строй ЖЧКсына кайрадан эскертме кагазы берилди. Ага ылайык бул материалдар укук коргоо органдарына жиберилип, өзүнчө мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголушу мүмкүн экендигин курулуш министрлиги тарабынан айтылды. Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы тарабынан Борбор калаада салынып жаткан көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулуш эрежелерин сакталышы боюнча рейд жүргүзүлдү. Анын алкагында төмөнкү жоопкерчилиги чектелген коомдорго эскертме кагаздары берилди. Алам Строй, МС Билдинг, Маэстро КЖ, Делмар Групп, Арай, Главграда Строй, Гранд Строй Инвест. Алдыда аталган курулуш мекемелерге мыйзамга ылайык кайрадан текшерүү жүргүзүлөт. Анда да техника коопсуздук эрежелери сакталбаса, курулуш лицензияларын чакыртып алуу үчүн курулуш министрлигине кат жиберилет. Буздуруу боюнча чыгарылып, чечимдер чыгарылып, буздурулуп келаткандан кийин былтыр 2024-жылы эле соттун чечимдери чыккан, буздурулбай турган объекттердин 5-6 буздурулду. Андан тышкары Ош шаарында буздуруулар болду. Жалпысынан мыйзамсыз курулуштар Кыргыз Республикасынын территориясында 156 мыйзамсыз курулуш бар. Алар боюнча бардыгын өз учурунда аныктап чыгарылгандан кийин алардын мыйзамсыз курулуштарды буздурууга деп туруп сот органдарына өткөзүп беребиз. Аларды кылмыш иши боюнча эмес, административдик кароого буздурууга деп туруп сноско берилет. Ал эми кылмыш иштеринин силер количествосын сурап атсак, кылмыш ишин ошол жаралган ошол жерде туулган жагдайдан улам, анан кийин мошенничество болобу, самоуправство болобу, ошол боюнча анын кылмыш ишин козгошот. Ал эми Алам Строй ЖЧКсынын буга чейин эле курулуш министрлиги тарабынан курулуш лицензиясы токтотулганына карабай, курулуш монтаждоо иштерин улантып жатканы маалым болду. Алар толук аяктап бүтө элек турак үйгө үлүшчүлөрдү киргизип, өз билемдик менен колдонууга жол бергендигине жана коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан эскертме кагазы кайталап берилип, материалдар укук коргоо органдарына жиберилген. Ага ылайык өзүнчө мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголуу алдында турат. Булардын лицензиясын токтотууга, сырттан келген инвесторлордун каражаттарын курууга булар өздөрүнө милдеттер менен алышып, ошол курулуш иштерин аягына чыгарбастан бүтүрбөй тапшырбай жүргөндүктөрүнөн алардан келип түшкөн арыздын негизинде да чындыгында Алам Строй өздөрүнүн милдетин толук аткарбай аткандыктан биз алардын лицензиясын кароого киргизгенбиз. Лицензиясын караганда киргизгенде кароого аны токтотулган. Мындайча айтканда, лицензиясы токтотулган мекеме курулуш иштерин пока жүргүзбөй туруш керек. Булар ага карабастан андан кийин көрүп аттыңар, Алам Строй өзүнүн ишмердүүлүгүн кайра эле улантып аткандан эми биз айып пул салсак, лицензиясын токтотсок, ага деле карабастан курулуш иштерин токтотпостон жүргүзүп атса, андан кийинки уже биздин кыймылыбыз алардын правоохранительный укук коргоо органдарына өткөрүп берип, алардын үстүнөн кылмыш ишин кароодо баягы өз билемдик менен, мыйзамдарга баш ийбестен өз билемдик менен иш кылып жаткандыгы үчүн кылмыш ишин козгоого деп туруп, бүгүнкү күнү бир гана ошо Алам Стройдукун улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына өткөрүп бердик. Андан сырткары 6 курулуш компаниясында курулуштагы эмгек коопсуздук талаптарынын бузулушу аныкталып, мыйзам бузууларды 3 күндүн ичинде жоюуга тиешелүү көрсөтмөлөр берилген. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүктөрдүн мыйзамсыз миграциясы темасында тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда кеңешме өткөргөн. Анда атайын кызмат башчысы Алам Строй жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясында бир нече мыйзамсыз иштеп жаткан чет өлкөлүк мигранттар аныкталганын айткан болчу. Кечээ эле биз мына Бангладештин 47 жаранын кармадык. Алам Строй барбы бу жерде? Алам Строй деген компания барбы? Эмне келбеди? Кечээ барып текшерсек, мына алардын стройкасында 47 адам мыйзамсыз иштеп атыптыр. Алам Стройдо 47 адам мыйзамсыз иштеп атыптыр. Өзбекстандан келген эмгек мигранттар экен. Эч кандай уруксаты жок, эч кандай мыйзамдуу талаптарды аткарбаган, жана алар спокойно алып келип иштетип атышат. Экөө камалда окшойт эмес, руководители двое, которые привели, мы уже посадили вчера. И дальше будут жесткие такие меры. Бардык биздин жетекчилик тарабынан бардык курулуш компанияларга буйрук чыгарып берди. Биз бардыгына жеткизгенге деп
10-июнга чейин Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн буйругунда ошол жерде айтты. 10-июнга чейин 20 күн убакыт берди. 20 күндүн ичинде бардык чет элден келген мыйзамсыз иштеп жаткан жумушчулардын бардыгын мыйзамдаштырып алууга деген мүмкүнчүлүктү берди. Ошого чейин мыйзамдаштырып алууга, андан кийин мыйзамсыз чет элдик жумушчуларды иштетүүдөн баш тартууга деген буйрукту биз түшүрүп бердик. Ал эми ал боюнча көзөмөлдү жүргүзүп карай турган деталь кызматтар бар. Ошол эмгекти көзөмөлдөө, андан башка миграция, тышкы иштер министрлигинин астында кызматтар, ошолор карап иш жүргүзүшөт деген ойдомун. Белгилей кетсек, жакында эле курулуш тармагын өнүктүрүү максатында мамлекет башчынын жарлыгы менен курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги түзүлгөн. Жаңы министрлик курулуштардын сапатын көзөмөлдөөнү күчөтүп, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатат жана долбоорлордун ишке ашуусун тездетери айтылган. Ал эми статистикалык маалыматтарга ылайык өткөн жылы Бишкек шаары боюнча курулушу бүтпөй калган же мыйзам бузуу менен курулуп жаткан 25 объект аныкталса, андагы 12 курулуш компаниясы кара тизмеге киргизилген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Кыргызстандын калкынын саны 2025 жылдын январ-март айларында 26,4 миң адамга, же 0,4% жогорулады. 1 апрелге карата калктын саны 7,308 миң адамды түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. 2025 жылдын январ-мартында ЖАК органдарында 31,8 миң ымыркай катталган, же 1000 кишиге 17,7 ымыркай туура келет. Жана 8,4 миң адам каза болгон, же 1000 кишиге 4,7 адам туура келет. Жыйынтыгында калктын өсүшү 23,4 миң адамды, же 1000 кишиге 13 адам туура келет. 2025 жылдын январ-март айларында калктын өсүшүнүн деңгээли Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында байкалган. Ал эми Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда эң аз көрсөткүч катталды. Сауд Аравиясынан Медина шаарында ажылык сапарындагы кыргызстандык зыяратчылар үчүн атайын медициналык борбор ишке кирди. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маалымдады. Медициналык пунктта 6 тажрыйбалуу дарыгер күнү-түн иштеп, зыяратчылардын ден соолугун көзөмөлдөп турушат. Дарыгер Каныбек Амираевдин айтымында, зыяратчылардын жалпы абалы туруктуу. Биз бейтаптарды медициналык пунктта гана эмес, мейманканалардагы бөлмөлөрүндө да тейлейбиз. Ысык аба ырайынан улам кан басымы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан суу көбүрөөк ичип, көлөкөдө болууга кеңеш беребиз, дейт ал. Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги зыяратчыларга медициналык жардам көрсөтүү үчүн Сауд Аравияга атайын дарыгерлер тобун жөнөткөн. Жалал-Абадда Мурас Юнайтед жана Дордой футбол командаларынан беттеш өттү. Андан сырткары бул иреттагы Мурас Юнайтед көрүүчүлөрдү кубандырып, лотерея ойнотуп, 50 күйөрманга 10 миңден акчалай сыйлыктар тапшырылды. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарынын Курманбек стадионунда Кыргыз премьер-лигасынын 11-турунун алкагында орун алган беттеште Мурас Юнайтед менен Дордой командасы 1-1 эсебинде тең чогуу менен аяктады. Жалал-Абадтагы Курманбек стадионунда Мурас Юнайтед менен Дордой футболдук командалары беттешти. Оюндун биринчи бөлүгү 1-0 эсеби менен аяктап, Мурас Юнайтед командасы алдыга чыкты. Мурас Юнайтедти колдоп атам. Тең эле ойноп атат пока оюнду. Анан эсеп боюнча Мурас Юнайтед алдында, аларда неме болду, бир пенальти болду, ошону чейге алдыга чыгып алышты. Азыр оюн ортолоп калды, акырына чейин көрөбүз го, дагы эки команда тең деле мүмкүнчүлүк бар. Жалал-Абад болгондуктан Мурас Юнайтедти кылып келди. Азыр 1-0 эсебинде утуп атат. Ийгилик каалайбыз. Ошондой эле бул жерде дагы жалпы көрүүчүлөргө кызыктыруу иретинде лотерея ойнотуп атат. Мынакей 25 адам 10 миң сомдон өтө сонун. Жалал-Абад өнүксүн, футболду өнүгүп, Мурас Кыргызстанда эмес, Азияда, дүйнөдө Кыргызстан желегин желбиреткен мыкты команда болсун. Оюн абдан сонун. Биз Мурас Юнайтедти колдоп келдик. Оюн абдан сонун, кызыктуу болуп атат.
Мурункусуна караганда бир кыйла жакшы. Өзүнүн футболду колдосок дүйнөгө чыкканга шанстар бар. Мурас Юнайтед бул иреттагы күйөрмандарын лотерея менен кубандырып 10 миңден 50 байге уюштурган. Анын 25 оюндун биринчи бөлүгүнүн соңунда ойнотулду. Экинчи билет 858 келиңиz. Бир 5 билетти утуп алып ойнотуп коеюн деген мына ошонун күрөсүнө утtu. Мурасты колдоп келгем. Анткени Мураста менин өзүмүн иничектерим ойнойт. Нуртилек деген ошолорду колдоп келгем. Дублинада менин өзүмүн иничектерим ойнойт, ошолорду колдогонубуз ошо Мурас алга. 3 балам менен келдим эле 12 жашка чейин аларга албай өзүм эле алдым эле бере биле. Ошондон чыкты. Сүйүнүп жатабыз эми. Кудайым баарыбызга берсин эми. Ушу. Кайсы команданы колдоп келдиңиз? Мурас Юнайтед. Ар дайым мен 3төн 4төн билет алып келем. Мунусунда да бир билет алгам. 01:45-те. Буюрса бүгүн 10 миң сом акча уттум. Аны менен бирге футбол көрдүм, эс алдым. Эми баратып мороженое жейбиз, тамактанабыз үй-бүлөбүз менен. Барыңыздарды футболго сүйүүгө чакырамын, спортту сүйгүлө. Буюрса Мурасты колдоп келдик. Мурас ар дайым чемпион биз үчүн. Буюрса быйыл дагы чемпион болот. Мурас. Оюндун экинчи бөлүгүндө Дордой командасы эсепти теңдеди. Натыйжада беттеш 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Анын жыйынтыгында Мурас Юнайтед командасынын дарбазачысы Орест Костик мыкты оюнчу аталды. Хороший соперник с хорошим подбором игроков. Да, они забрали инициативу, но мы тоже достойно играли. Так что я считаю, что мы наиграли на победу, но пропустили в конце такой ненужный гол. И так случилось. Бүгүн Мурас Юнайтедти колдоп келдик, Чалбаттын командасын. Оюн жакшы болду. Акыркы мүнөттөргө чейин 1-0 болуп бараткан. Аябай сүйүнүп турганбыз. Анан кошумча мүнөттө Дордой командасы эсепти теңдегенден кийин оюн жакшы болду, негизи каршылаш жакшы болду. Сон Мурас командасына ийгилик кийинки оюндарына. 580 кайсы жакта отурат? Оюндун жыйынтыгында футбол күйөрмандары үчүн Мурас Юнайтед клубу тарабынан уюштурулган лотерея кайрадан ойнотулду. Анда дагы 10 миң сомдон 25 байге ыйгарылды. Акылай Карабаева, Шырзат Эгембердиев, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасы биздин социалдык тармактардан орун алды. Күндүн орчундуу кабарлары мына ушулар түздү. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Аман туруңуздар.